Бүгін құрылышы дээрлик 3 айга созулган түп айылынын ичиндеги 1 чакырым 200 метрден ашык жол элдин колдонуусуна өтүп тосмолор алынды. Район борборунун Борбордук көчөсү эми 4 тилкелүү болуп, темир бетон сугат суу арыгы, жөөадан баса турчу тротуар менен жасалган. Жакын арада түнкү жарык берүү жабдыктары орнотулат. Жолдун бир бетиндеги тротуардын курулушу толук аяктай элек, бирок элдин талабы менен каттам ачылды. Быйылкы жылы 100 километрдин тегерегиндеги жолдор каралган. Булар айыл арасындагы жолдор. Андан тышкары 30 километр бул эс алуу жайларга баратырган жолдор. 30 километрдин 15 километри басылып бүттү. Эгер аба ырайы туруштук бере турган болсо, биз дагы 15 километрин басып бүтөбүз. Мына бүгүн азыр түп айылындагы 1 километр 250 метр жолду басып аягына чыгып атат. Бул 4 полосалуу жол, эки тарабында тротуар менен. Мындан ары карай буюрса, ушу түп менен Караколдун ортосундагы жолдун салыныш пландалууда. Ички каттамдардан сырткары быйыл Ысык көл районунун Корумду айылынан баштап түп районунун Балбай айылына чейинки аралык капиталдык оңдоодон өтүп жатат. Жалпы узундугу 79 чакырымды түзөт. Жол оңдоо иштеринин жүрүшү белгиленген мөөнөтүнөн калбай жүргүзүлүп жатканы айтылууда. Каттамдагы асфальт алынып, эки тарабы кеңейтилүүдө. Бирок каттамдагы жумуштар жергиликтүүлөргө өтө чоң ыңгайсыздыктар жаратууда. Суу чачылбай, калың чаң каптап, автоунаа жүрүүчү тилкелери сүрүлүп, убактылуу түздөлбөй жатат. Бул маселени жергиликтүү бийлик чындап моюндады. Куруучу Чайнабыт компаниясына талап кылып атабыз. Жүргөн улам жүргөн сайын кайра калыбына келтирип, грейдер менен сүрүп, төгүлө турган жерине инертий материал төгүп койгула деп атабыз. Талап кылып атабыз боюнча. Бул көтөрүлгөн маселе туура. Бул Корумду Балбай участогунда азыр биз Минтранс өзүнчө да ошо мындай өзүнүн сөзү менен да айтып атам, кагаз болсо биздин жол чарба департаменти өзүнөн да берип атат. Биз да айтып атабыз, ошо бир өзүнчө бир бригада түзүп, эки бригада түзүп, ошо эки участокты караса депчи. Акыркы убакыт жан көбүрөөк жаппа кичине ыңгайсыздык да болуп атат, бирок чындап эле ошондой бир чамдап катуу иштегендин негизинде ошондо баягы ошо бригадасын түзө албай калып атат да. Жергиликтүү бийлик канчалык көрсөтмө берип, бул маселени кабыргасынан койгон менен талаптар аткарылбай эле. Жол курулушун жүргүзүп жаткан Чайнабыт компаниясы элдин мүлкүнө башын оорутуп аягысы келген жок. Мындан ары суук түшүп, жол куруу иштери токтотулса, каттамга тынбай чыккандардын шоор катары шексиз. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык көл облусу.